Достор, келгиле. Дүйнө жүзүндө дагы деле болуп жаткан жетишсиз тамактануу жөнүндө сүйлөшөлү. Ар бир 9-чу же болбосо 820 миллион адам жетишсиз тамактанат. Картада Африка жана Азия өлкөлөрүндө ачкачылыктын эң жогорку көрсөткүчтөрү кызыл түс менен белгиленген. Жашыл жана сары түстөр менен көрсөтүлгөн өлкөлөрдө ачкачылыктын төмөндөгү көрсөткүчтөн жогору турарын билгизет. Кыргызстан дагы ушул өлкөлөрдүн арасында. Эмне үчүн Кыргызстан дагы деле ачкачылыктын картасында көрсөтүлгөн? Себеби Кыргызстанда дагы деле көмүскө ачкачылык байкалууда. Көмүскө ачкачылык деген эмне? Көмүскө ачкачылык бул бир түрдүү тамактануудагы ар кандай витаминдердин жана минералдардын жетишсиздиги. Көмүскө ачкачылык ден соолукка коркунуч туудурган бир катар зыян кесепеттерге ээ. Кыргызстанда көмүскө ачкачылыктын көптөгөн зыяндарынын бирөөсү балдардын боюнун өспөй калышы. Ошондой эле төрөт курагындагы аялдардын жана балдардын темир жетишсиздиктен келип чыккан аз кандуулук оорусуна чалдыгуусу. Балдардын боюнун өспөй калышы бул баланын өзүнүн жашына караганда боюнун кичинекей болушу. Мындай көйгөй көбүнчө начар тамактануунун айынан болот. Эгерде дүйнө жүзүндө ар бир 4-чү же 149 миллион баланын бою өспөй калса, ал эми Кыргызстанда ар бир 7-5 жашка чейинки баланын бою өспөй калган. Аз кандуулук. Бул негизинен темирдин жетишсиздигинен улам келип чыккан илдет. Дүйнө жүзүндө ар бир 3-чү төрөт курагындагы аял жана ар бир 4-чү бала аз кандуулукка чалдыккан. Кыргызстанда дагы темир жетишсиз анемиясы олуттуу көйгөй болуп саналат. Ар бир 3-чү төрөт курагындагы аял жана ар бир 4-5 жашка чейинки бала аз кандуулукка чалдыккан. Аз кандуулуктун аялдар үчүн коркунучтуу болгон кесепеттери: ичмердүүлүктүн азайышы, алдын кетиши, баштын көп оорусу, дайыма чарчаңкы абалда болуу, жашоо сапатынын начарлашы, көбүрөөк инфекциялык ооруга дуушар болуу, бала аз салмакта төрөлүшү мүмкүн. Кош бойлуулук мезгилиндеги энелердин аз кандуулугу төрөлгөндөн кийинки баланын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Мындай балдар ден соолугунун өнүгүшүндө тең туштарынан артта калышат жана бат-бат ар кандай жугуштуу ооруларга жана темирдин жетишсиздигине байланыштуу анемияга дуушар болушат. Аз кандуулуктун балдарга болгон кесепеттери: акыл эсинин өнүгүүсүндө жана окуп үйрөнүү жөндөмдөрүндө тоскоолдуктардын жаралышы, физикалык өнүгүү жактан жабыркашы, табитинин төмөндөшү, дайыма чарчаңкы абалда болуу, иммунитеттин төмөндөшү. Достор, эми силер тамактануунун ден соолукка болгон таасирин билип алдыңар. Туура жана ар түрдүү тамактанып ден соолукта болгула. Бул маалыматты алгандан кийин силер азыктанууга болгон мамилеңерди толук баалуу тамактануу багытына өзгөртүп, мыкты азыктануу адаттарын кабыл аласыңар деп үмүт кылабыз. Биздин социалдык тармактарда алдыңкы жана ден соолукка пайдалуу азыктануу тажрыйбалары жарыяланып турат. Катталыңыздар.